Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 30 июнь 2025 жыл мен сиздерге Мады тарапта жайгашкан сатылуучу жер участок жөнүндө маалымат бермекчимин. Жери тегиз ограждение болгон, темир тосмо менен тосуп, сонун кылып жасап коюптур. Кызыл китеби бар. Сонун жер участоктардын бири 6 соток. Сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан калган маалыматтарды кезек менен берем. Эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, Мадынын центрине жетпеген жерде сол тарапта жайгашкан Арзан деген продуктовый магазинди билесиздер. Андан өтүп, сол тарапта карасаңыздар, Мойдунов Шайназар көчөсү жайгашкан. Ошол көчөгө кирип, сиздер түз могул жака где-то бир 400-500 метр кирип келсеңиздер, мына ушул асфальт көчөнүн эле сол тарабында Бакал деген мечитти көрөсүздөр. Мечиттен өтүп эле бул жака буруп, түз жүрүп, оңго бурулуп, анан сол тараптагы 5-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Население бул жакта өтө көп, туугандар, билесиздер. Адресин түшүндүңүздөр, Мадынын центрине жетпей, сол тараптагы Арзан маркетинен өтүп, сол тараптагы мына ошол Мойдунов Шайназар көчөсүнө кирип, түз 400 метр жүрүп келсеңиздер, мечиттен өтүп эле солго бурулуп кирип, оң тараптагы сиздер 5-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз турат. Бара бериңиздер, маалымат берем. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, сатылуучу жанагы 6 соток жер участоктун алдына дагы келип калдым. Локациясы өтө сонун, жакшы жерде экен. Кызыл китеби бар, документи так. Нак акчага сатылат. 5 кошкон эл, ошону да эске алып коюңуздар. Так, мына жаңгак турат го. Ошол көчө болот экен, туугандар. Каналды бойлогон мына тарапка келген көчө. Ушунда келесиздер машинаңыздар менен. Ушул көчөнүн эле мына боюнда сатылуучу 6 соток жер участогубуз турат. Жакшы жери мына жагы канал, көрүп атасыздар, тынбай агын суу өтүп турат. Свет бар. Анан таза суу дагы бар экен. Себеп дегенде көчөнүн боюнан баш булактын таза суусунун турбасы өткөрүлгөн. Эми бул жерде, туугандар, население көп, суу бар. Агын суусу дагы бар. Жери 6 соток, 4 тарабы тең мына ушундай темир тосмо менен тосулуп, чек аралары такталган. Ээсине акча керек болгонуна байланыштуу эле сатка коюткан учуру. Жери дагы тегиз, эч кандай бир уклон жери жок. Анан мына көчөттөр дагы эгилген. Когонкилерс чоңоюп, эми-секин кудай буйруса мөө берип калат. Сиздерге деле плюс, пустой жерде алып, каалагандай фундаментти куюп, ишти кыла бересиздер. Каалагандай үйдү сала бересиздер. Анан салкын дагы болот. Себеп дегенде бул жагы канал болуп атпайбы, туугандар? Суунун боюнда жашайсыздар. Талдар дагы эгилген, жап-жашыл сонун болуп турат. Эми жүрүңүздөр, жерге кирип, кеңири маалымат берейин. Телефондо бүтө турган иш эмес, кийин ээси менен сүйлөшүп, келип көрүп кетсеңиздер дагы болот. Жакшы. Мадынын центрине дагы жакын, көп деле алыс эмес. Мадынын центрине чыгып барсаңыздар, мектеп, бала бакча, кафе, аптека бардыгы бар, туугандар. Ошондо шаарга деле жакын, 25 мүнөттө ашып кетсе, жарым саатта шаарга жөн эле кирип барасыздар. Мына, көрдүңүздөр, темир тосмо менен тосуп, ограждение кылып койгон. Сонун. Жакындатып көргөзбөй коюн сиздерге. Жакшы. Кызыл китеби бар. Лайктан басып, дос, таныш, туган, урук, группа, бүт барлык тарапка сатылуучу жер участоктун видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн, туугандар. Нар жагы уже билишимче үлүш жер, тынч дагы болот. Түшүндүңүздөр, мына каналды бойлогон бул жол болот экен. Ушундай кылып чыгып кетесиздер. Мына жер болсо кошунаңыздардын жери. Ошол агын суу бар, таза суу бар, свет бар, 5 кошкон эл. Мадыны билесиздер, көбүнчө эле аралаш, ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру. Темир тосмо менен тосуп койгон. Жашынакай кылып, ограждение кылып. Ошол. Квартира алайын деп аткен, бир аз тыйын жетпей аткен. Ошол себептен бул жерин сатка коюткан учуру. Билесиздер, мен болгондой сурап сиздерге жакшы маалымат берем. Эми аз жер алган адам утулбайт, жер кымбаттап атпайбы, туугандар? Баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, 6 соток 2 миллион 600 миң сомго бааланды. Анан кеми бар.
чалып ээси менен сүйлөшөсүздөр. Бирок нак акчага сатылат экен. Ошону да эске алыңыздар туугандар. Мына көрдүңүздөр, сонун. Ал жактан деле ошо үйлөрдүн саны деле көрүнүп турат.